суу ичүүчү суу болот экен. Анын жарымы мөңгүлөрдө сакталат экен. Бүгүн 22 март бүткүл дүйнөлүк суу ресурстарынын күнү. Бул күндө утурлай Бозучук айылындагы Мамуркул Чокиев атындагы жалпы билим берүү мектебинин окуучулары жашообузда суунун маанилүүлүгүн таңазалап, атайын иш чара уюштурушкан. Чынында эле сергидим. Мындан ары менин хандыгымда суу эң ыйык деп эсептегиле. Сууну сактагыла жана барктагыла. Долбоордун алкагында мектептердеги суу, санитария жана гигиенасын жакшыртууда бул мектепке Арис уюму тарабынан колдоо көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө бардык шарты бар заманбап кол жуучу жайы курулуп, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бүгүн 22 март бүткүл дүйнөлүк таза суу күнүнө арналган семинарыбыз ушу мектепте уюштурулуп жатат. Айылыбызда ушу Аристин жардамы менен таза суу программасы ишке ашып, бүгүнкү күндө ийгиликтүү иш алып барылууда. Мектепте болсо жылы суу, таза суу киргизилген. Балдарыбыз тамак ашка, дааратканага барып келгенден кийин колдорун атайын жуучу шарттар түзүлгөн. Ал боюнча тазалык боюнча дагы класстык сааттар өткөрүлүп, ата-энелер арасында түшүндүрүү иштери жүрүлүп, жалпы мектепте ата-энелер арасында энелер мектебинде семинар өткөрдүк. Бул айылда көп жылдардан бери таза суу маселеси негизги көйгөйлөрдөн болуп келет. Мындагы ичүүчү суу системасынын курулганына дээрлик 50 жыл толгон. Ал убакыттан бери суу системасындагы түтүкчөлөрү эскирип, жараксыз абалга келген. Бүгүнкү күндө бул маселе чечилүү алдында турат. Аристин алкагындагы айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизинде калкты таза суу менен камсыз кылуу күз айларына белгиленген. Долбоор ишке ашса, айылдагы 216 түтүн таза суу менен камсыз болот. Ушу Бозчук айыл өкмөтүнүн атынан, ушу Бозчук элдин атынан ушу Арис программасына бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу, бүткүл дүйнөлүк банкка, андан сырткары ушу биздин облустта, райондо жетекчилик, ушу республика жетекчиликке чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Ушу биздин айылда чоң көйгөй болуп турган суу маселеси чечилип атат. Ошол максатта ишке ашып калса, ушу 216 түтүнүбүз суу менен, таза суу менен камсыз болот буюрса. Бозучук айылына суу системасын куруу жумуштарына тендер жарыяланып, тендердин жыйынтыгы менен Кайнар ачык акционердик коому менен 34,4 миллион сомго келишим түзүлүп, курулуш жумуштары башталган. Азыркы учурда курулуш монтаждоо жумуштары жүрүп жатат. Долбоор ишке ашып атат. Мунун проектисин ОСО Энком түзгөн. Подрядчиктин аты ОСО Кайнар иш алып барып атат. Октябрь 3 октябрда 2022 жылы иш башташкан булар. 1 жылдык мөөнөттүн ичинде Кудайым буюрса, ушул жылдын күзүндө иш чаралары бүтөт. Бизде бул резервуарда турабыз бүгүнкү күндө. Бул жерде реабилитациялоосу бар. Айыл ичинде где-то 84 кудук орнотулат, 2000 метрдей суу түтүктөрү орноштурулат. Анан жалпы суу бөлүнгөн түтүкчөлөрдүн эмеси көлөмү где-то 12.000 метрди түзөт. Калкты таза суу менен камсыз кылабыз, тазалыгын, таштандыларды тазалоо боюнча иш алып барабыз. Калктын саны 887 азыр маалда таза суу менен камсыз кылып атканыбыз 887 абонентибиз бар. Кудай буюрса, келечектеги пландарыбыз 1000ден ашабыз деген оюбуз бар. Азыркы учурда ушу Бозчук айылында Арис программасы аркылуу таза суу киргизип жатабыз. Учурда иш жүрүп жатат. Ал эми Түп районунун Чоң Таш айыл аймагына караган Жылуу Булак айылында дагы таза суу системасын толук реабилитациялоо иштери жүрүүдө. Бул айылда ичүүчү суу системасы 1980 жылдары курулган. 1832 адам жашаган бул айылдын 2 гана көчөсүндө таза суу болгон. 2022 жылы суу системасын куруу жумуштарына тендер жарыяланып, тендердин негизинде Менур ачык акционердик коому менен 54,4 миллион сомго келишим түзүлүп, курулуш жумуштары башталган. Ишти аяктоо 2023 жылдын август айларына белгиленген. Учурдан пайдаланып, ушу Арис агенттигине ыраазычылык билдиребиз. Ошол жакта иштеген ар бир кызматкерлерге, ар бир баягы тиешеси бар адамдарга өтө ыраазычылык билдиребиз. Бир кагазды бүтүрүш абдан көп убакытты, көп нервти талап кылат.
Бул иште болсо пачкалап көптөгөн документтерди бүтүрүп беришти да. Ошолдой эле ошо Дүйнөлүк банк каржылоосу ошол жактан, ал жакка дагы чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Биз Арис программасы менен күз мезгилинен бери иштешип келатабыз. Бул таза суу биздин айылда элдин эң биринчи көйгөйү болуп эсептелинет. Таза суу программасы менен биз 3 күндүк окууда айыл өкмөтү жана мугалимдер болуп 3 күндүк окууда күзүндө окуп келдик. Анан окуп келгенибизди мугалимдердин арасында тренинг кылып өткөрдүк. 3 модулду өттүк. Биринчи модулубуз бул таза колдор болчу. Экинчи модулубуз таза даараткана. Таза даараткана күнүн да ушундай иш-чара менен жакшы өткөзүп алдык. Декабрь айында өттүк. 3-чү модулубуз бүгүн өтүп жатат, бүгүнкү иш-чарабыз. Анан Номер 14-чү Өмүр Баатыр атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде айыл тургундарынын, мектеп окуучуларынын жана педагогдордун арасында санитария жана гигиена тууралуу окутуулар өткөрүлдү. Бул иш-чарага өзлөрүнүн өнөрчү, кол өнөрчүлүктөрүн, таза сууга тийиштүү ырларды жана көптөгөн башка материалдарды дагы дайындап көрсөтүп жатат. Өлкөнүн 3 облусунда айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, ошондой эле ал жактагы санитардык гигиенаны жакшыртуу максатында айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору иштеп жатат. Долбоор 2017 жылдан 2025 жылга чейин созулат. Анын алкагында 200 миңден ашык айыл тургуну таза суу менен камсыз болот. Өлкө боюнча Ысык көл, Чүй, Ош облусу пилоттук облус катары тандалган. 57 айыл аймакта 95 айылда таза суу киргизүү мерчемделген.